Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө бул келген бир жалган дүйнөдө ушундай бир жакшылык кылуунун, бирөөлөргө мусулманга жылуу мамиле, жылмаюу тартуулаш керек деген пайгамбарыбыздын айткан акыл кеп асыл бизге насааты 14 кылымдан бери жашап келет. Ошон үчүн Кудай буйруса мына сиздер көрүп турган мынакей момдай эки койду союп, момдай жакшы накай кылып, бир устакандап бөлүштүрүп мынакей жолдошум менен баланын зрениясынан кайрылганбыздар. Улук бергиле. Кайрымдуулукка деген иштедим, эмне чыкканбыз аябай ооба. бул ушул көз боюнча эмет, тубасабы? Тубаса, э? Германияга чейин барып келдим. Азыр сен көрөт экенсиң да бир аз да болсо. Тааныбайт сизди жаныңыз калат карайт, бул кишинин жанына барып карайт. 20%. 20% да ошондой. Турмайга деле жетпейт. Ассистент менен окуткан киребил менен окуйт. Ошондой бир жазат. Рахматыңа. Кайрымдуулук келишсиз. Дай эмес баталына деп дагайна. Дай. Үйөтүп айтсам. Аллахым билсин, Аллахым билсин. Жакшылык болсун, ишиңе да ийгилик болсун Алла деп. Сизге жарамат Кудай берет. Сизге жакшылык болсун. Адам болсун. Doğa kılıp koysun, ha? Şu demeden işte memleket kanıslarım çöktüm mesela Valencia'dan kalsa oldu. Kardoluya diye köp çattık da ona. Anam şu ölçüretimiz çetmeye kalsa oldu. 6. Valencia'dan üstü. Neyse. Hem bir tuğan Müslümanlar ne deyin? Sizlerge rahmat. Ömrüңөр uzun bolsun. Жолуңар шыдыр болсун, эчтекеден кем болбогула. Эмне деп айтам эми? Ушу аман эсен болуп эле, ошо бөөдө кырсыктан аман эсен болуп эле, үй-бүлөңөр менен, семьяңар менен бактылуу болуп жашагыла. Андан башка эмне деп айтам? Рахмат, ушу бизде болгон ушу колунда кичине кыйналып тургандарга бергендерине чоң рахмат. Ыраазычылыгымды билдирем. Ушул эми бактылуу болуп жашасын, ошо алыста жүргөн балдарга ушу ыйман, ошо иштеген иштерине ийгилик, аман эсен болушсун, бактылуу болуп жашасын, бөөдө кызыктан жасакасын. Кандайсыз? Кандайсыз? Жумуштар менен. Анан мына Ысык Көл областынын Каракол шаарчасында Ибраимов Мунарбек деген мекендешибиз ошол жактан 1 тонна картошка берем деп
биз менен байланышка чыгып, анан ошонун ордуна 20 000 сом акча берди. Ошого мына бүгүнкү күндө биз мал алып, союп, этин эме кылып, растап, ушул мындай продуктларды эме кылып, анан Кудай буйрса ушундай иштер жасап атат. Bunun баардыгы Алланын ыраазылыгы үчүн. Биз жалаң эле соом табып эле чуркай бербестен, сооп табуу жолуна да чакырып кылып атабыз. Анан мына Ибраимов Мунарбек байке, сиздин берген аманаттар Кудай буйрса өзүнүн дарегине жеткизүүнүн аракетиндебиз. Кудай буйрса анан ушул алыста жүрүшөт биздин канчалаган мекендешибиз, кыздар, уулу, кызы жүрөт Кыргыздын. Биздин максатыбыз, кызматыбыз бул сизге окшогон апабыздын батасын алыш. Кудай буйрса ушул кылып аткан иштерибиз кабыл болсо экен, ошол кабыл болушлугуна сизге окшогон эненин батасы керек, атанын батасы керек. Ошого жүрөктөр ыраазычылыгыңызды билдирип коюңуз. Биздин алыста жүргөн балдарыбыз, бир туугандарыбыз, кыздарыбыз, бөөктөрүбүз баары аман эсен болуп, бизге жардам бергендерине чоң рахмат. Ден соолуктуу болсун, бактылуу болушсун, ыймандары мындан ары да өркүндөп өсүрсүн. Бир туугандары менен, бала бакырасы менен, бизге агалары менен аман эсен ден соолуктуу болушсун. Азамат Байсага да чоң рахмат, алдыган кийинки жумушуңду бизге кайрылып, ушундай өзүм айткандай соолук чыкты деп атканда, өмүрлүү болуп, бактылуу болуп, алдыган үй бүлө менен, бала бакырам менен, апаларым менен жаркырган апам бар экен, көчөгүнө бир кыз кетти, ошондон көрдүм. Өмүрлүү бактылуу болсун, апам дагы көп жашасын, өзүм дагы үй бүлө менен бир болуп бактылуу болот. Кудай кабыл кылсын. Кудай кабыл. Эжеке, мына жерде мынакей, бизде бүгүнкү күндө фонд тарабынан ушундай иштер жүргүзүлөбүз. Анан ушул Кудай буйрса мына могул өмүрдөн отуруп, мына жерде бүгүн ошо 2 кой союлду Кудай буйрса, ушудан мынакей отуруп Ayçil gece. Qanday Aziza? Sen sultanız. Bosh qanday? Qanday Beku? Tost betdi. Salom. Qanday? Sen sultanız. Yaxshimi? Sizlarning yordaminglar bilan sizlarning menga bastım. Ha, yaxshi. Bu yerdan o yergacha ham bosib o'zim o'tirdim nima? Ha, yaxshi ko'rgan anda. Ondan keyin dag'i bu yerga kirganda dag'i o'zim tushib, o'zim turib o'tirib. Buyursa harakat qilamiz. Yana darilarni yuspaganga harakat qilamiz. Ulan ba'zi kichkina nima qilamiz, bu sana yaxshi o'tib qoladi. O'zimga bosib bir o'shalarga olib kirganda jamon suyunib sizlarga zapatam da'vat Yaxshi. Hozir da basayın desa bu qonaqlar kelib qolgandan o'tirib qoldim qaytib. Hozir mana qala produktlar olib kelibdi. Etken o'tirib, jeb, yaxshi qilib turib, dag'i turib, ba'zi ular kundan kunga darilarni qo'llanib, aytib berdi. O'sha bosib buni shundan o'zim turdim da. O'zim turib, tayog'im bilan ektagim bosib o'xshadim. Ana bu yaqinda basarayım desem Aysada bo'lib qo'ydim. Yo'q, aqlliqdan aql emadingiz, da'voz ko'rmaysiz, ha? Amına alçada mayli buna sığına aqiyet. Ayçurga, buga cheysi jana dari-darmekтерди qалтырбай өз убагында иччиз беле же, дары акча жок иче албай отурсуз. Акча жок иче албай алганмын да. Эң арзан бизде кафеге ичип койгонмун да. Азыр кандай эмеңиз жакшы элеби? Маанайларыңыз жакшы. Маанайларым жакшы, башында сүйүп Дагы ошо Каряскадан түшүп. Бул Айзада эже Бастыргыдай. Сүйлөгөндө сүйлөтүп коюш мүмкүн да. Басмадан келип неме болотам да. Өзүм чыйрайлып мындай неме болдум да. Бүгүн басып алып, жаман сүйүнүп, өйдө болуп. Мында кыйналган жокмун, сал кыйналган жокмун да бүгүн. Азыр Айзада эже. Мына Кудай буйрса мекенден четте жүргөн мекендештер бар биздин. Аркабызда тирек болуп турган, Кудай буйрса, бизге ушу дем күч берип турган, ушул четте жүргөн мекендештер. Мына сиздер менен биз дайыма жакшылыгыбызды, жакшы жагын көрсөтүп бир ой бөлүшүп келебиз. Анан мына бүгүн азыр Айчүрөк эже менен
эне экөөбүздүн Айчүрек энебиз отурат, Айзат эжебиз отурат. Биз дайыма бир отчеттук негизде иш жасап келебиз, Кудай буйруса. Анан азыр мынакей 100-20 үй көрүштүк деген бул өтө адамдык бийик сапат. Анан четтен азыр бүгүн ушу 2 кой союлду. Этин таратына ар бир үйгө сиздерге алып эметпедик. Анан продуктыларды ошол Каракол шаарындагы ошол байке акча которгон. Ушундай биздин мекендештерибизге, энелерибизге ушул жумшап кой депчи. Анан ошолорду Кудай буйруса өзүнүн дарегине жеткизип, 20 000 сом которгон. Ошого продуктларды алып, Кудай буйруса ушундай кылып туруп өзүнүн даректүү кылып, 2 жашына калып, анан кече дары-дармектерди алып Айчүрек эже. Ошол байкенин которуусунда анан ошонго бир бата берип коюңуздар. Анан мыногул урматтуу бир туугандар. Мына мыногул неменде кече күнү бир мекендешибиз алып келип өзүнүн келип тапшырып берип кетти. Мыногул нерсеге да өзү Айчүрек эже ушуга да муктаждык бар эле. Не дейбиз? Ошо бизди сыйласа, Кудайым ошолорду сыйласын. Кудайым ушу ден соолугун берсин, өмүрлөрүн берсин. Не тилектерин эле ойлогон ой максаттарына жетсин. Ошо дайым бизди колдосо, Кудай аларды колдоп берсин. Амин. Рахмат. Кимден ким ушу бизди ойлоп, алыста жүрөсүңөр, суукта жүрөсүңөр, өзүңөрдөн бөлүп бизди ойлоп, ушинтип эметип коюңар чоң рахмат. Аман жүргүлө, кайда жүрсөңөр, ден соолугуңар болсун. Биздин ден соолук жок, ишке чыга албай атабыз. Сыртка эмес, ишке чыга албайбыз суукта. Кудайым ушу ден соолугуңар, үйүңөргө ынтымак, балдарыңарга имандуу болсун. Кудайым ушу менин угулум турат, баарыңардан тилерим, элден тилерим ушу колдоо эле баламда. Айчүрек эже төрүндө отурат. Бүгүн кээдеси жакшы, Кудайым буйруса. 2 аттады. Силер баарыңыз силердин жардамыңар менен. Кудайым силердин эмеңер менен. Рахмат. Аман-эсен Кыргызстанга кайтып келгиле. Баарыбыз Кыргыздын эли ден соолукта түгөл бололу. Кайякта жүрсөңөр аман. Мынакей Кудай буйруса биз бүгүн Сейдалы байке менен Чолпон эженин үйүндөбүз. Кудай буйрусачы. Анан Кудайдын буйругу менен ар бир ишибиз. Бирок ушул турган биз көрүп турган үй бүлө бүгүнкү күндө Бишкек шаарында өмүр кечирип, мына ушул үйдө. Бул кичинекей эле бир бөлмөлүү үй экен. Бирок бу дагы канча мезетте дедиз? Июнда бул жерден бу жерди бошотуш керек экен, бирок бул үйдүн ээси буну бустуруп, бул үйдү. Бул аварийный экен өзү делечи. Бирок ошону бустуруп, ордуна башка бир здание салат экен, тургузат. Эгерде көрүп аткан мекендеш туура көрсөңүздөр, мына ушундай бир туугандарыбыздын, мына кичинекей бир туугандарыбыздын эртеңки келечегибиз биздин. Анан ушуга бир мен да сунуштап айтат элем, эгерде кимдир бирөө жүрөгүндө ыйманы бар, Аллах Таала байдын чөнтөгүнө ушундай бир муктаж адамдын ырыскысын кошо берет дейт. Зекетин, үшүрүн бериш үчүн. Ошол бул сыноо жашоосуна. Анан эгерде ушондой муктаждыкта турган үй бүлөнүн бир сообуна калып, акыретти ойлогон мекендеш болсо, үйүңүздөрдү бир ылдый сцена болсо деле бир ижарага убактылуу берсеңиздер да жакшы болот экен. Мен кошунасы болуп жашайм, келип постоянно чоң кыздарын алып кетем үйгө. Бул 2 кызыны, себеби бул үйдө 10 киши жашайт. Чоң эженин бир тууган ийниси инвалид ЦП менен психически больной. Кыздарына кол көтөрөт. Үйдө кишилер жок болгондо мен өз көзүм менен 2-3 жолу көрүп калдым ошондойдучу. Ошол себептен дагы буларды такыр жалгыз калтырбайбыз. Эже бир жакка подработка, идиш жууганга, пол жууганга жумуштар чыгып калганда мен келип кыздарын алып кетем үйүмө. Анан бул жерде жашаганга такыр мүмкүн эмес да, мүмкүнчүлүк жок. Байкенин да кулагы укпайт, эже да иштебей, азыр аябай кыйынчылыкта турушат ушул үй бүлө. Бул эгер байкени көргөндөр болсо, баягы эме деп ойлошу мүмкүн. Бул байке ошол майыптык боюнча экен. Көзү көрүү эмеси слабый экен, анан кулагы укпайт экен да. Анан бул үй бүлөнү кыймылга келтирип турган эле бул эжекебиз экен. Эжекебиздин дагы азыр 7-чи баласы боюнда бар. Ошол себептен дагы иштей албайт. Келгениңиздерге чоң рахмат. Алла Таала сиздердин жакшы ой максат тилектериңизди жеткизсин. Ар дайым ушундай жакшылык үстүндө жүрө бериңиздер.
Бизге жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун сиздерге. Тынч болуңуз. Кудай кабыл кылсын.